Бир хандыктын тарыхы. Илгери бир кичинекей мамлекет болуптур. Мамлекет кичинекей болгону менен табияты кооз, жери көркөм, эли ток бейил болгон экен. Күндөрдүн биринде эл өзүнө ханды тандоону ойлойт. Ал хан жөн гана башчы болбостон, абдан мыкты эл башы болуусун каалашат. Эл чогулуп ойлонуп, кеңешип, акырында төмөндөгүдөй чечим кабыл алышат. Эң акылдуу, билимдүү эл башын тандайбыз деп, дал ошондой илимдүү адамды таап, хан шайлашат. Эл өзүнүн тандоосуна абдан ишенич артып, сыймыктанышты. Себеби алар акылдуу, билимдүү эл башчысын шайлашты да. Мына ошентип биринчи хан өз бийлигин жүргүзө баштады. Оболу хан элдин байлыгын бүт сатты. Эл жакыр болуп, коңшу хандыктарга жумуш издеп кетти. Хандын үй бүлөсү жана туугандары элдин, мамлекеттин бүт байлыгын ээлеп алышты. Биринчи хан өз элинин кеңешин укпай, аялынын, уулунун тилине кирди. Жинденген эл чогулуп, күч менен биринчи ханды тактадан кулатып, кубалап жиберди. Эл өзүнө экинчи жолу эл башчысын шайламай болушту. Бул жолу элдин, мамлекеттин байлыгын ар кимге кармата бербеген, сатпаган, эң күчтүү, намыскөй жана абдан бийликти катуу кармаган ханды шайлайлы деген чечимди кабыл алышты. Эл каалагандай хан да табылат. Калк өзүнө экинчи ханды шайлайт. Мына ошентип экинчи хан өз бийлигин жүргүзө баштайт. Экинчи хан чындап эле бийликти катуу кармап, башкарууга өтөт. Ошол эле учурда башкарууга хандын үй бүлөсү кошо киришет. Экинчи хан да элин укпастан, туугандарынын, үй бүлөсүнүн айтканы менен болуп, алардын элдин эсебинен баюусуна жол берет. Бийликтин, байлыктын даамын таткан туугандары, үй бүлөсү, мамлекеттин, калктын эсебинен эсеби жок байышат. Кайран эл дагы бир ирет адашканын билип, экинчи ханды да бийликтен күч менен кулатып, кайрадан ханды шайламак болушат. Бизге кандай хан керек? Бул жолу эң сулуу, Татынакай хан шайлайбыз. Татынакай, эң сулуу хан да бат эле табылды. Эл үчүнчү ханды шайлады. Ошентип үчүнчү хан өз бийлигин баштады. Ар дайым элине берилгендигин, чын ниетинен кызмат кылаарын айтып, элин ишендирип ант берди. Мына, элибизге татыктуу эл башчы деп, элдин санаасы тынчыды. Бирок үчүнчү хан өзү таттуу, кооз сүйлөгөндү эле жакшы көрбөстөн, укканды да жакшы көргөн экен. Анын мындай сапатын жакшы билген жакындары, кошоматчылары ханга таттуу сүйлөп, аны мактап, акырындан эл байлыгын тоной башташты. Күндөрдүн биринде үчүнчү хан өзүнүн эл башчысы жумушунун оордугунан чарчаганын айтып, тактыга төртүнчү ханды коймок болду. Үчүнчү хан өзүнүн бийлигин улантуучу ханды ордуна коюп, өзү чыгармачылык менен алектенип, ал эми кийинки өзүнүн ордуна келген төртүнчү хан менин көрсөтмөм менен иш алып барат деп ойлоду. Элим, силерге төртүнчү ханды сунуштайм. Менин бийлигимди улантат, эл үчүн иштейт. Бирок мен көзөмөлдөп турам, деп бийликти төртүнчү ханга өткөрүп берди. Эл башчысы жок жашап көрбөгөндүктөн, төртүнчү ханды да макул болуп шайлашты. Мына ошентип төртүнчү хан өзүнүн бийлигин жүргүзүп баштады. Төртүнчү хандын бийлиги алыс узаган жок. Себеби эл башчысы өзүнүн кызматын аткара алган жок. Ал үчүн мамлекетти башкаруу, элдин маселесин чечүү абдан оор болду. Башкы жардамчыларын, кеңешчилерин алмаштырды. Бирок иш алдыга жылган жок. Тескерисинче артка кетип, кыйынчылык күчөй берди. Төртүнчү хан өз бийлигинин учурунда эмнеден ката кетиргенин билбей, башы маң бойдон хандык тактыдан кулады. Куураган эл 5-чи жолу тандоо алдында турду. Мамлекетти ким натыйжалуу башкарат деген суроо ар бир адамды ойлонтту. Кырсык жалгыз келбейт дегендей, дал ушул учурда элдин башына дагы мүшкүл иш түштү. Өлкөгө мыкаатчы ажыдаар кол салды. Алдындагыны жалмап, элди өлтүрүп, үйлөрдү өрттөдү. Эч ким элди сактай албай,
жоокерлерди жыйнай алган жок. Бир маалда кереметтүү окуя болду. Ынтымактуу эл бат эле чогулуп, колдорунан келишинче коргонуп, кошуундарды түзүп, элин жерин сактап калышты. Мыкаачы ажыдар артка чегинди. Биздин эл жеңишке жетти. Мамлекетти ким башкарат? Элге хандын кереги барбы? Мына ушундай суроолорго кеңешип, жообун таап, чечим кабыл алуу үчүн эл чогулат. Бизге хандын кереги жок. Биз өзүбүздүн маселебизди бирге чечишибиз керек деген чечимге келишет. Мамлекетти башкаруу үчүн эл ичинен мыкты, өз ишин билген баатырларды тандашат. Аларга мамлекеттин башкаруу иштеринде элдин үнүн угуп, эл менен кеңешип, кептешип, ачык бийлик жүргүзүүнү буйрат. Эң мыкты, күчтүү баатырды эл башчысы кылып шайлашат. Эгерде алар өз ишин жакшы аткарбаса, аларды бийликтен уят кылып кетирип, ордуна татыктуу баатырлар менен алмаштырабыз деп катуу талап коюшат. Мына ошентип баягы эл ханы жок эле жакшы жашоого жетишип, жыргап куунап, бай өлкө болуп жашап калган экен.